Eкен da korrupsiya менен күрөшкөндөн көрөчү. Алар менен күрөшүү оңоюраак экен. Мына мен көрдүм аны, өзүм сездим. Азыр мен бандитмин деп чыгып, же болбосо бандиттик ишти эч ким кыла албайт, качып жүрөт. А коррупция до сих пор продолжается. Где-то уже коррупция дошло до высоких уровней. Вот буквально вчера мы, 2 дня назад, задержали руководителей налоговых инспекций столицы, 4 людей. Так, они нанесли бюджету приблизительно по нашим подсчетам около 3,2 миллиарда сомов. В то же время мы сейчас требуем от наших ушул убакта биздин жанагы жөнөкөй жарандарыбыздан, жана азыр базарларда отурган жарандарыбыздан налог төлөө, салык төлөө деп алат, кыйнап атабыз, туурабы? Этинен деп туруп. Именно ушу этиненди жашырышып, этинен боюнча коррупциялык схема түзүшүп, налоговиктер өздөрү. Так? 3,2 миллиард был азыр башталышы гана. Возможно, сейчас вот это расследование как раз идет, возможно, мы сегодня, завтра будем задерживать еще более других начальников сверху. Это может быть дойти до каких-то руководителей. То есть это целая мафиозная, коррупционная структура, схема, которую они создали. Ошондуктан биз муну аз токтотуп кое алабыз. Этинен боюнча мен бир маалымат берип коеюн. Этинен деп эле элдерибиз деле ызычуу болуп атат, туурабы? Мына этинен электрондук товардык транспорттук накладной боюнча. Булар кантип мафия түзүшөт? Бул маалымат сиздерге өтө керек, себеби азыр кээ бирлер айтып атат, налоговыйларды камап койдуңар, биз планды толтура албай калып атабыз, ушуларды чыгарып бергиле деп. Мен айтам, жок деп атам. Этинен боюнча булар жанагы товарды алышат экен дагы, мисалы арак, акцизный товарларды алып туруп, складтан чыгарышып, жөнөтүшөт, жанагы электрондук товардык транспорт накладнойду жазышып. Ошол эле мезгилде жанагы Сосновкага барып туруп, Сосновкадан өттү деген отметканы кылып туруп, биз аны кайрадан кайтардык деп отметка кылышат өздөрүнөчү. Кайтарып кайра товар складка келди деп. Бирок ошол эле маалда товар кайтпайт, ал дальше кете берет. Ошко барат, Жалал Абадка барат, же Баткенге барып сатылып кетип атат. Но налог төлөнбөй атат, себеби товар кайтарылып келди. Ушундай операциялар менен бизде жүргүзүлүп, ушун негизинде 3,2 миллиард сомду азыр биз Атозова иштин алкагында Бишкек шаары боюнча этененен, Бишкек шаары эле боюнча системасындагы Атозова же Атланён схемасы боюнча көмүскө экономиканын обороту 3,2 миллиард сом түзгөндүгү такталды. Көрдүңөрбү, кандай коррупциялык система? Ошол эле мезгилде биз базарда отурган, же болбосо торговый точкада отурган биздин жарандарыбызды давай 10 миң төлөп кой, 20 миң, 100 миң төлөп кой деп артынан жүрөбүз. А тут миллиарды. А эту коррупционную схему кто устраивает? Сами же налоговики. Я думаю, они еще и делились со своим начальником, а мы это еще установим. Поэтому мы их как раз сейчас привлекаем по статье коррупции. Так, по статье коррупции. Ошондуктан урматтуу депутаттар, урматтуу Камиля Абдуразаковна, биз жанагы штраф деген нерсени такыр алып салдык. Сумму штрафа не будет дальше. Только реальные сроки будет. Рахмат. Где? Они сейчас Чуть-чуть.